Президенттин жолугушуу ушул жакта өтчү да. Бул жерде каминный зал бар. Эми мурун администрация президенти да карачы, мен деле бул жака жаңы эле кабыл алдык да бул. Азыр мен билбейм. Маалымат жок да. Кандай встречалар өткөн мен билбейт экенмин. Президент жана анын аппараты өкмөт үйүнө көчүп кеткенден кийин Жогорку кеңештин имаратынын 7-кабатына жол ачылды. Мурда журналисттер Ак үйдүн соңку кабатында ээн эркин жүрө алышчу эмес. Өлкө башчы командасы менен отурган 7-кабат бошоп, андагы иш бөлмөлөрдү депутаттар бөлүштүрүп алышты. Эми сунушталды, депутаттардын баарына сунушталды. Сунуштаганда эгер оңдоп түзөөгө макул болсоң, 7-кабатка чык деген сунуш болду. Ооба, төрага менен кеңешилип ушундай болуп берилди да. Ошондо канча депутат чыкты эми? Азыр 5 депутат чыкты. 5 кабинет бошогон 5 депутат чыкты. Бакыт Төрөбаев, Бакыт Эргешев, Өмүрбек Бакиров чыкты. Камчыбек Жолдошбаев чыкты, Дастан Асбеков чыкты и Турусбеков Бакыт чыкты. Бардыгы өздөрү кабинеттерин өздөрү жасап алышты. Мурда президенттер иш алып барган 7-кабаттагы ичи кенен эс ала турган өзүнчө бөлмөсү бар кабинет Камчыбек Жолдошбаевдин энчисине тийген. Бул жерде мурда Жогорку кеңештин төрагалары отурчу. Октябрь окуяларына чейин Дастан Жумабеков ээлеп турган. Кенен мүйбө, Бул деген төрага кабинет болсо кенен эле. көрсөк болбойт, ичтеги. Мына сырттан тартып так болбойт да. Камчыбек Жолдошбаев мындай иш бөлмөгө оңой эле жеткен эмес. Ал үчүн Ак үйдүн имаратын оңдоого каражат бөлгөн. Анын берген акчасы башкалардыкына караганда көп болгондуктан өзгөчө кабинетти ээлеп отурат. Бул киши сразу миллион сом берди ремонткочу. Анан тимелерди алып барып, анан эми эрки депутаттар чогултуп азыр окончательно берилек, жана компьютер болгондой. Анан компьютер эмелерди өзү алып келди. Анда бир майда чөйрөлөрдүн эме берди, эшиктерди эмесин койду, анан ошонткендилеринен кийин байке пока убактылуу отура туруңуз деп отурсуп болуптур. Бул иш бөлмөдө Камчыбек Жолдошбаевга чейин отурган Дастан Жумабеков төрагалыктан кеткени менен 7-кабаттан түшкөн жок. Ал дагы имараттын соңку кабатынан орун алган депутаттар сыяктуу Ак үйдү калыбына келтирүүгө салым кошкон. 3 зарплатабызды бул 2 фонд, анан бир айлыгыбызды ошо кол коюп өзүбүз эркибиз менен жалпысынан которуп бердик да. Анан бул иш бөлмөсүнүн ремонтуна көп деле акча кеткен жок. Мына өзүңүздөр көргөндө айттым, мына краскасына, мына киребештин ремонтуна, краскаларына кетти. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров Ак үйдүн оңдоп түзөө иштерине демөүчү таап берип, бул кызмат үчүн 7-кабатка көтөрүлдү. Суммасын айткан жок, канча түшкөн? Суммасы көп эле. Миллионго жетеби? Аны билбейм. Аябай эле көп болушу керек. Мурдагы иш бөлмөсү мындан тар болчу да, Ушундай эле болчу. Анда эмнеге 7-кабатка болчу? Билбейсем, маанысын өзүнө сурайсыңар да. Ушундай эле жол менен Бактыбек Турусбеков да кенен кабинеттүү болгон. Эл өкүлдөрү эмне себептен Ак үйдүн 7-кабатына ашыгып жатышканын так түшүндүрүп бере алышкан жок. Өзүңүздүн берки иш бөлмөңүз жакпай калдыбы? Эмне максатта 7-ге чыкканга макул болдуңуз дегеним эми? Билбейм, мага сунуш болду, мен макулдугумду бердим. Сунуш кимден болду эми? Иш башкармалыктанбы? Ооба. Октябрь айындагы элдик толкундоолор учурунда Жогорку кеңештин имараты толугу менен талкаланган. Андан бери 4 ай өтсө дагы Ак үй толугу менен оңдолуп бүт элек. Азыркы учурда мекемелер аралык комиссия түзүлүп, келтирилген чыгымдар эсептелип жатат. Бирок ошо болжол түрдө 230 миллион бе? Балансовый стоимость менен. Бухгалтерский учетто турган балансовый стоимость менен аныкталган да. Азыр восстановление андан көп кетиши мүмкүн. Ак үйдү калыбына келтирүүгө мамлекеттик бюджеттен азырынча каражат бөлүнгөн жок. Депутаттар жана демөөрчүлөрдүн жардамы менен оңдолуп жатат. Депутат Марлен Маматалиевдин айтымында имараттын ичин жасап чыкканга эле 25 миллион сом коргон. Анын 15 миллиону депутаттардын акчасы. Биздин жанагы жакшы ишкерлери жардам берди да. Жеке компаниялар 25 миллион. Мунун тегерегинде ушундай болду примерно. Ремонттун баардыгы ошол жерде жанагы бузулган нерселердин оңдолуп, күйүп кеткен кабинеттерди кайрадан жасап, жанагы ал эле эмес керек болсо анча-мынча мындай мебелдерден бери кылып берген компаниялар болду. Эгер ошолордун баарын жалпысын алганда 20-25 миллион сомго чейин сарпталды да. Элдик толкундоо учурунда Ак үйдүн жер төлөсүндөгү намаз канагана талкаланган эмес. Азыр бул бөлмө кампанын милдетин аткарып,
анда колдонууга жарабай калган кеңсе техникалары сакталып турат. İşlemegендердин баарын бияка жыйганбыз. Мына өзүңүзгө көргөндөй мына жерге ошол талкалангандан кийин калган нерселердин баары тең ушул жерге чогултулган. Бул эми полностью зданияда кызматкерлердин, ошонун ичинде депутаттардын кабинетинде бүт компьютерный техникалар, телевизорлар, принтерлар жана бөлөк оборудованиялар да бар да бул жерде. Ак үй талкууланганда келтирилген чыгымдын суммасы 230 миллион сом экени айтылып жатат. Бул сумма дагы көбөйүшү толук мүмкүн. Имараттын ичи депутаттар, демөөрчүлөр чогулткан 25 миллион сомго оңдолду. Эми имараттагы жабдууларды калыбына келтириш үчүн бюджеттен акча бөлүнүшү керек. Эми толук бүтө элек жумуштар дагы көп жогорку кеңештечи. Азыр эми межведомственный комиссия иштеп атат. Азыр ущербти аныктап атабыз. Анан материалдардын баарын МВДга бергенбиз. Азыр МВД иштеп атат. Андан кийин списание деген процедурасы бар. Андан кийин анан биз бюджетке суранабыз да. Кеңсе буюмдарынан тышкары ак үйдөгү ар бир бөлмөнүн эшиги, көпчүлүгүнүн терезеси талкаланган. Жогорку кеңештин иш башкармалыгынын кызматкерлери имарат ичинде 14-октябрда гана кире алышкан. Ошондон бери ремонт бүтө элек. Эми бул жерде эми айта берсем, эми алып кеткендер эми алып кетсин, бирок башка нерсе кылып кеткен нерселер бар да, эми кабинеттерге жанагынтип отуруп кетишкен. Ушундай моменттер болду. Ошондойлор да болду. Ошондой моменттер болуп кетти. Булгап кетишти да. Көп жеринде бир-эки элек. Эми анча кабинеттерди көрүп калдык да, ошондой болду. Эми ошонун баарын ушу биз иш башкармалык тазалап чыкты да. Ушуну менен ак үй 3-чү жолу талкууланды. 2010-жылы имараттын ремонтуна 380 миллион сом коргон. Өлкөнүн тагдыры чечилип келген имарат талкууланган сайын катардагы кызматкерлерге күч келет. Алар азыркы күнгө чейин ак үйдү жыйнап бүтө албай жатышат. Ушундай талкаланган, бирдемени чапкан мындай. Ачкандай чыгым. Эми карабайсыз, эми көрүнүп турбайбы мына? Издери көрүнүп турбайбы? Эми баардык сейфтер ачылганбы ушундай сиз көргөндө? Бүт сейфтер ачылган, ар бир кабинетте. Анан бул жерде азыр калтырылган, мына жазылып, биякта обследование кылып, кайсы сейфтерди оңосо болот? Ошолорду калтырып, мына азыр оңотобуз да буларды. А кайсылар уже не подлежат, бүт баардыгы тияка эметилди. Бакбур Исаевдин айтымында ак үйдүн ичиндеги сейфтердин баардыгы ар кандай ыкма менен ачылган. Бирок ал жерден эмне жоголгонун эч ким айтып бербейт. Айбек Бийбосунов, Тавран Нигамбердиев, Азаттык, Бишкек.